мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы жетекчисинин орун басары Райымбек Матраимовдун коррупциялык иштерине каршы митингди чагылдыруудабыз. Азыркы учурдагы активисттердин жана ушул жакка чыккан жарандардын бардыгынын пикирлерин алып берүүгө аракет кылабыз. Репортер маалымат агенттигинен бүгүнкү иш-чаранын максаты, анан канча киши чакырдыңыздар, муну кандай максатта уюштурдуңуздар? Максат бул эми бул биз эмес, бул элдин максаты болду да. Элдин жарандардын максаты бул жалпы биздики эмес да. Бул кичинекей топтук эмес, бул элдин жараны, элдики. Анан бул Facebook'та, Instagram'да, Telegram'да жазылып аткан бардык талаптарды топтодук да. Анан ошонун негизинде биз позициябызды көргөзгөнгө келдик. Мен эле эмес, бул жерде жарандар баарыңыздар ошентип келдиңиздер да, керек болсо журналисттер деле ичинен күйүп атат да. Силер деле ушул ойдо келдиңиздер. Ошон үчүн биз позициябызды, көз карашыбызды, бизди бул нерсе тынч жаткызбайт экенин билгизип коелу деп келдик да. Ошо. Булан эми бул азыр кол топтоо, эмнеге кол топтоо? Мындан аркы кадамдар кандай болот? Бул азыр жогорку кеңешке жана президент атына кол топтоп атабыз. Себеби биз анткени реакция кылышын күтүп атабыз да. Андан кийин бул деген эми биз жана сары карточканы көрдүңөр да баарыңарчы. Бул болсо биринчи коңгуроодо, бул биринчи башталыш. Анан кийин эгер реакция болбосо, бул активдүү жарандар ушу өздөрү ойгонду да, өздөрү эле көтөрүлүп чыга берет. Ошон үчүн биз бул биринчи коңгуроо деп атадык. Биринчи коңгуроо бул реакция да, реакция талап кылып атабыз ошо. Эгерде бул бийлик тараптан кандайдыр бир реакция болбосо да кандай кадамдар алынат? Ошо айтып аткан нерсебиз, бир коңгуроо реакция күтөбүз. Андан кийин биз бул жерде активдүү жарандар, бул баарыбыз күтөбүз. Сиз, мен, бул меники эле эмес, бул сиздики дагы да. Бул жуманын аягына чейин деп айттык. Бул сиздики дагы. Андан кийин биз сизге да жазабыз, баарыбызга байланышабыз. Биз анткени жарандардын иш-чарасы бул. Биз меники эмес, бул сиздики, баарыбыздыкы да. Кыргызстандыкы. Саламатсызбы? Биз репортер маалымат агенттигинен сиз бул жакка кандай максаты менен чыктыңыз? Ошону айтып берсеңиз. Интернетте хабар объявлено было в интернете, что сегодня собирается борьба против коррупции. То есть президент сұрады факт бер. Вот факт. Вот ел чоғылған президентке факт. Өкіметтегі министр МВД, ГКНБ, генеральный прокурор, финполиция жұмыстан кетіш керек. Обязательно президент айдаш керек. Раима полностью они должны проверить. Это же уполномоченные органы есть, которые должны проверить. Это государственный полностью. Народ как может быть уполномоченным? Вот народ вышел и говорит, көзіңіздерді ачыңыздар. Біз азыркы болуп жаткан окуяларга кайдыгер карай албай атайын келдик. Анткени ушул медиа тармагында бардык жерлерде далилдер менен келип аткан болсо, далилдер менен келтирип жарыялап аткан материалдарды мындай тоготпогондой мамиле карап жаткандыгы бизде абдан мындай бизге мындай жагымсыз болуп жатат да. Биз президентти колдойбуз, эки убадасына туруп, ал киши ушул болгон факттарга ачыктык менен суроолорду жүргүзө турган болсо, күч органдарына тапшырмаларды берип, биз сөзсүз эле айта албайбыз, сөзсүз мынча болгон же болбосо бул анык болгон деп. Бирок мунга аныктап бере турган күч органдарына тапшырмаларын берип, сөзсүз бир мындай чечкиндүү кадамдарга барышын биз талап кылабыз жарандык коом. Биринчи кезекте мен Ош шаарынан келдим. Атайын ушул акцияга катышуу үчүн. Бул менин жарандык позициям, менин жарандык оюм. Бийлик биринчи кезекте баарыбызга тең укуктуулукту, анан мыйзамдын баарыбызга бирдейлигин камсыздап бериш керек. Анан өлкөбүздө албетте коррупцияга окшош терс көрүнүштөр аркага тартат. Бул мен көрүп жүргөн нерсе да. Мен көрүп айланамдагы болуп жаткан нерсе. Бул нерсе менен биз күрөшүшүбүз керек. Сиз жалгыз келдиңизби же жаныңызда да? Өзүм жалгыз келдим. Өзүм акчам менен, ата-энем даже билбейт. Чындап эле адамдар, коррупционерлер бар. Чындап эле ушул Раим Матраимов ушундай акчаларды урдап жатат. Ал ошол Раим Матраимов жашоосун көрүп, анын жана жөнөкөй катардагы жарандын жашоосун көрүп, мен ачууландым да. Эми бул жерде мындай Facebook'та эме жүрүп атат да, жанакы троллдор, фейктер акча таратып атыптыр, Госдепартамент там, ЦРУ, каяктагы ЦРУ, эланандар, элдер карагалачы, простой народдор жүрөт, карапайым элдер. Сколько можно терпеть уже? Так нельзя терпеть, карагыла мына элдерди. Өзүм безработным пока. Ошого карабай келдим. Мне страшно, мне завтра я не знаю, что будет. Мне очень больно, мен просто жарандык эмен ойгонуп келдим да бүгүн. Канчалык убакыт болгон сайын провокация кылдырабыз. Биз тынч, маданият
Ne çeçilet? Söz Badayat'ı getirelim. Ошон үчүн келгиле. Акырын баарыбыз өзүбүздү кубаттап, бирибизди куттуктап, мынтип бирибизди бекем кучактап, рахматтап, үйлөрүбүзгө кете берели. Жүргүлө. Туура. Давайте бирибизди кучактайбыз.